Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh. Hoş geldiniz. Kur'an suygan Kutman bir tuğanım. Allah'ıma şükürler bolup, şükürler maktolar bolsun. Allah'ım ösü razı bolup, ösü razı kılsın. Elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Jazallahu ana Muhammeden sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bima huwa ahlukum. Ösünün uşu Allah'ıma şükür maktolardı aytabız. Бардык мактоолор ааламдардын Роббиси Аллахка болсун. Жана Аллахтын ырайымы, саламы Аллахтын элчисине, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына жана анын ээрчигендерге болсун. Амин. Аллахума солли аля сайидина Мухаммад. Жазаллаху ана Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям бима хуа ахлукум. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнүп үйрөткөндөр." Элхамдулиллах, мына сиздер менен биздер Куран тамгаларын окуп үйрөнүп, Куранды таңда кечте эмне тилава кылып атабыз, хатымдарды окуп, Аллахым өз дарыгөндө күнөөлөрүбүздү, ката кемчилигибизди кечирип кабыл кылган болсун. Түшүнүп амал кылууга Аллахым өз жардам берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан: "Куранды окугула, себеби кыямат күнү ал аны окугандарга болушуучу болуп келет, шапаат кылып келет." Алхамдулилlah. Аллахтын китебине жана аны жаттоочуларга кызмат кылууга иншаллах баарыбызга күч кубат берсин Аллахым. Өзүбүз да жаттап, түшүнүп окууга Аллахым жардам берсин баарыбызга. Биз бул жерде айталы дегенибиз, ушу өзүнүн сүйүктүү элчисине пенделери үчүн туура жол көрсөтүүчү жана сүйүнчүлөөчү Куранды акыйкат менен түшүрүп, аны сактоого убада берген Аллах Таалага бар мактоолор болсун. Ыйык Куранды Алла Таала түшүргөндөй өз сахабаларына үйрөткөн сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жана Куранды үйрөнүп, аны үммөткө толук жеткизген сахабаларга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Алхамдулиллах, Аллах Таала өз ырайымы жана берешендиги менен кыяматка чейин келе турган адамдарды туура жолго жана эки дүйнөнүн бактылуулугуна багыттап, өзүнүн ыйык сөзүн Курани Каримди түшүрдү. Куран өз ичине алгачкы пайгамбарларга берилген китептердеги мазмундарды жана мурдагы кийинки илимдердин баарын камтыган. Алла Таала өз маклуктарынан канчалык улуу болсо, алхамдулиллах, Аллахтын сөзү Куранда маклуктардын сөзүнөн ошончолук улуу. Ошол себептен Куранга байланыштуу нерселердин баары өзгөчө улуу даражага ээ. Караңыздар, Куран окуун фазилетти, Куран илим ээлери. Алхамдулиллах. Куран берилген пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эң улуу пайгамбар. Аны алып түшкөн периште Жабраил алейхиссалам эң улуу периште. Ал түшкөн шаарлар Мекке жана Медина эң улуу шаарлар. Куран түшүрүлгөн ай Рамазан ай. Айлардын султаны эң улуу ай. Ал Куран түшүрүлгөн түн эң улуу түн, Кадыр түн. Куран берилген үммөт эң улуу үммөт. Алхамдулиллах роббил аламин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү болуп калган кандай чоң бакыттын ээсибиз, алхамдулиллах. Куранга байланыштуу илимдер эң улуу илимдер. Ошондой эле Куранды үйрөнүп, аны окуган, ага амал кылып, башкаларга жеткизген эң жакшы адам болот экен, алхамдулиллах. Ошондуктан Куранды кароо, кармоо, аны окуу, үйрөнүү, жаттоо, кайталоо, маанилерине ой жүгүртүү, ал тургай аны жөн эле карап туруу экен, мунун баары ибадат болуп эсептелет. Аны окуган адамга ар бир тамгасы үчүн 10 сооп берилет. Караңыздарчы, ар бир тамга үчүн 10 сооп берилет. Куран окуу маанилүү орунду ээлейт биздин жашообузда, алхамдулиллах. Караңыздар, Куран окуган адамга ар бир тамгасы үчүн 10 сооп берилет. Мусулмандын жашоосунда, ар бирибиздин жашообузда эмне экен? Куран окуу маанилүү орунду ээлейт. Мисалы үчүн, күн сайын 5 маал намазыбызда
жана көп учурларда окуйбуз. Алхамдулилlah, таңда, кечте эмнекен телевизорда чогулуп атабыз. Ушунун баарын Аллахым кабыл кылган болсун. Демек, ошондуктан намаз толук болуусу үчүн Аллахтын сөзү Куранды биз туура ушу тажвид эрежелеринин негизинде туура окуй билүүбүз зарыл экен. Ошон үчүн туруктуулук менен илим жолунда бололу. Илим жолунда ар кандай тоскоолдуктар болот. Ошого эмнекен кайраттуулук менен, тырышчаактык аракет менен окуй берсек, берекет Аллахтан экен. Алхамдулилlah. Демек, Куран окуунун фазилети. Аллахтын китеби, Аллах Таала ыйык Куранды айтып атат. Аллахтын китеби, астагфируллах. Куранын такай окуп, 5 убакыт намазды калтырбай өз убагында окуп, биз берген ырыскыларыбыздан жашырын жана ашкере кайры кылышып, кыямат күнү бул кылган соопторунда зыян тартпоону үмүт кылышат. Албетте Алла Таала аларга кыямат күнү бул жасаган иштери үчүн соопторун толуктап көбөйтүп берет. Алла Таала пенделеринин күнөөлөрүн кечирүүчү жана шүгүрлөрүн кабыл кылуучу. Алхамдулиллах роббил аламин. Ушу илимдерибиз артыбыздан бирөө ачып үйрөнүп кайталап окуса дагы эмнекен акыретте бизге сообу жетет экен. Алхамдулиллах. Ал эми хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: кийим эртең дейт, кыямат күнү Аллах Тааланы ыраазы кылган абалда учуроону кааласа, бул дүйнөдө Аллахтын үй бүлөсүн урматтап, сыйлап жүрсүн. Сахабалар сурашты: о Аллахтын элчиси, Аллах Тааланын үй бүлөсү болобу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ооба, бул дүйнөдө Куран жаттоо, кайталап окуп жүргөн адамдар Аллахтын үй бүлөсү болот. Ким Куран жаттаган карыларды сыйлап жүрсө, Аллах Таала да аны сыйлап бейишке киргизет. Ким аларды кордосо, Аллах Таала да аларды кордоп тозокко киргизет. О Абу Хурайра, Алла Тааланын астында Куран жаттаган адамдардай пайгамбарлардан башка эч бир адам урмат сыйга ээ боло албайт, деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтат: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: силерге айтайынбы, кыямат күнү менин үммөттөрүм абзели ким болоорун? Сахабалар ооба дешет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Куран жаттап, эсинен чыгарбай кайталап жүргөндөр. Кыямат күнү болгондо Алла Таала Жабраил алейхиссаламга буйрат: макшарга барып жар салгын, ким Куран жаттаган болсо элден ажырап чыксын. Жабраил алейхиссалам 2 жолу, 3 жолу жар салганда, ким Куран жат билсе, элден ажырап чыгып кетип, Аллах Тааланын астында саф-саф болуп турушат. Алардын бири да ал күндүн айбатынан ооз ачып сөз сүйлөшпөйт. Алгач Давуд алейхиссалам турат. Аллах Таала буйрат: ар бириң билген Кураныңарды үнүңөрдү дейт көтөрүп окугула деп. Ар бир кары билген Куранын окуйт. Ар бир аяты окуганда бир даражага көтөрүлөт. Канча аят окуган сайын даражасы көтөрүлө берет. Бардыгынын үнү жагымдуу, кичи бейилдүү, Курандын маанисине көңүл буруп окушат. Анан Аллах Таала аларга кайрылып айтат: дүйнөдө силерге урмат-сый көрсөтүп, жакшылык кылган адамдарды тааныйсыңарбы? Алар ооба тааныйбыз дешет. Аллах Таала айтат: андай болсо макшарга барып, ошол тааныган адамдарыңды колунан кармап бейишке чогуу киргиле. Машаллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: миражга чыккан түнү Роббим айтты: о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, үммөттөрүңө буйругун 3 адамды дайым урматтап, сыйлап жүрүшсүн. Биринчи ата энесин, экинчи илимдүү аалымдарды, үчүнчү Куран жаттаган карыларды. О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, үммөттөрүңдү кайра эскерткиниң, аларды жек көрүшпөсүн жана кордоп коюшпасын. Себеби ким алардын ачуусун келтирсе, мен ага ачуум келет. Ким аларды кордосо, мен аларды кордоймун. О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Куран жат билгендер менин үй бүлөм болот. Аларды дүйнөгө койгонмун. Алардын шарапаты менен дүйнө эли аман болсун деп.
Эгер алардын көкүрөгүндө Куран сакталып турбаганда дүйнө жок болот эле. О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Куран жат билген пенделери кыямат күнү эсеп кысапка алынбайт жана азапталынбайт. О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Куран жат билгендер дүйнөдөн кайтыш болсо, асмандар, жер, периштелер бардыгы ыйлашат. О Мухаммад, 5 чыдамсыздык менен күтүп турат 3 адамды. Өзүңдү о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, 2 шеригиң Абу Бакир менен Умарды, Куран жат билген карыларды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, силердин эң жакыңар Куран үйрөнүп башкаларга үйрөткөнүңөр. Абу Саид аль-Худри айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, Аллах Таала айтат, ким Куран окуу менен алек болуп, мени зикир кылууга, менден бир максатын суроого жетишпей калса, мен ага сурагандарга берилгенден да көбүрөөк кылып берем. Аллахтын сөзүнүн улуулугу башка сөздөргө салыштырмалуу, Аллахтын улуулугун башка мактулуктарга салыштыргандай. Анас радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, Куран окуп жүргөн момундун мисалы таттуу лимонго окшош, даамы да жагымдуу, жыты да жагымдуу. Куран окубай жүргөн момундун мисалы курмага окшош, даамы да жагымдуу. Куран окубай жүргөн момундун мисалы курмага окшош, даамы таттуу, бирок жыты жок. Куран окуп жүргөн пасыктын күнөө жасоочунун мисалы райханга окшош, жыты жакшы, бирок даамы ачуу. Куран окубай жүргөн пасыктын мисалы эрменге окшош, даамы ачуу, жыты да жок. Жакшы шериктин мисалы миск атыр сыяктуу, эгер сага мисктин атырдын өзү тийбесе да жыты жетип турат. Жаман шериктин мисалы темирчилердин желдей турган насосу сыяктуу, оттун учкунунан сага тийбесе деле түтүнү жетип турат деп айтылып атат. Демек, жакшыга жанаштырып, Аллахым жамандан алыс кылып, өзүнүн тандалган илимдүү Куран ээлеринен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам татыктуу үммөтүнөн кылсын. Уккан аят хадистерибизге амал кылууга Аллахым өзү жардам берсин. Аалымдарыбыздан, устазаларыбыздан Аллах ыраазы болуп, өсү коргоп, өсү колдосун. Алхамдулиллахи роббил аламин. Роббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабаннар ва адхилнал джанната мa'ал абрар я азизу я ғафару я роббил аламин. Бирахматика архамар рахимин. Аллахым баарыбыздан ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Укканыбызды түшүнүп, амал кылып, бөлүшүп, жакшылыкка себепкер болуп, Аллахым жолунда илим таратуучулардан болуп бактысын баарыбызга Аллахым насип кылсын. Амин я архамар рахимин. Аллаху акбар. Саидина Мухаммад, жазалухан Мухаммадан саллаллаху таала алейхи вассалам абимахуахлухум. Аллах'a манасыздар. Кийинки сабактан жолугушканча. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.